Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Таласта болуп өткөн муундар аралык турнирде кимдер утту, кимдер мыкты оюнчу болду. Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле 1998-жылкы жигиттердин толук курамы менен тааныштырабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 26-27 октябрь күндөрү Талас шаарында алгачкы жолу муундар аралык облустук мелдеш болуп өттү. Турнирди 92-жылкы жигиттер уюштурушту. 1989 жылга чейин туулган агалар өзүнчө мелдешсе, 1990 жылдан 2004 жылга чейинкилер өзүнчө күч сынашты. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы! Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Жыйынтыгында улуу муундагылар арасындагы турнирден Ынтымак клубунун жана Кыргызстан улуттук курамасынын капитаны жана машыктыруучусу Жолдошбек Орозбаев баштаган 1986-жылкылардын командасы чемпион болуп, баш байге автоунааны утуп алышты. Жоки өзү мыкты оюнчу наамын жеңди. Ал эми жаштар арасындагы турнирдин финалында 1994 жана 1995-жылкылар кезгилип кыл чайнашкан оюнда 95-тер 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. 95-тер үчүн Норус Ратбек уулу, Кушчубай Илис уулу, Эрсултан Айдаркан уулу, Таласбек Дүйшелиев, Аудасбек Мырзабек уулу сыяктуу жогорку лиганын оюнчулары ойношту. Ал эми 94-төрдүн намысын Нуржан Мелисбек уулу, Майрамбек Рыспеков, Дастан Сагынбаев сыяктуу оюнчулар коргошту. Мелдештин жыйынтыгында Нуржан мыкты оюнчу наамын жеңип алды. Талас облусунда бул нерсе шээринде катары жыл сайын өтөөрү белгиленди. Кийинки жылы бул турнирде Ынтымактын оюнчусу Тойчу Коргонбаев баштаган 1991-жылкылар уюштурушат. 1998-жылкы жигиттердин толук курамы менен тааныштырабыз. Капитандык милдетти Алы Назаров аткарат. Алы 1998 жылдын 5-майында Сокулук районуна караштуу Ваяна Антоновка айылында туулган. Ал Төш Булак, Сокулук, Расвет, Алато, Сарыөзөн командаларында оюн көрсөткөн. Команданын көзгө басар дагы бир оюнчусу Жаныш Конушбаев. Жаныш 1998 жылдын 21-июнунда Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда туулган. Оюндагы позициясы жеке-жеке, карьерасында Толкун, Көлтөр, Мурас, Алато жана кайрадан Мурас клубтарында ойногон. Кыргызстан курамасынын оюнчусу Нурдин Болотбеков чабуулга жооп берет. Нурдин Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Илич айылынан чыккан улакчы. Позициясы жеке-жеке жана чабуулчу. Көк Бөрү карьерасы мектепте окуп жүргөндө Кемин районуна караштуу Элбирс командасында баштаган. Ошондой эле Афият, Сокулук, Көкжал жана башка клубтарда ойногон. 2022-жылы жеке-жеке катары Кыргызстан курама командасына кирген. Быйыл Астанада кайрадан көчмөндөр оюндарында чемпион болду. Коргоочу Бексултан Жапаркулов 1999 жылдын 18 январында туулган, бирок өзү 98-дер менен окуган үчүн 98-дердин курамында ойнойт. Нарындын Кыран, Намыс жана Улар клубтарында ойногон. 2023 жылы жаштык клубунда ойноп, 2 чоң турнирде чемпион болгон Шерхан Эшмуратовдагы 98-жылкы команданын курамында. Ошондой эле бул командага төмөнкү оюнчулар кирди. Ак Элбирстин оюнчусу Улукбек уулу Батырали, 4 жылдан бери Бакубат Талас командасында ойноп келе жаткан Сусарбек Шамбетов, Талас командасынын оюнчусу Азамат Жорутбек уулу, Мурастын чабуулчусу Назар Кошунбаев, 2023 жылы Сарыөзөндө ойногон Арген Кадырбеков, Баткендик Абдыганы Сулпукаров жана Оштон Жолборсбек Дулатбек уулу. 1998-жылкы жигиттерде чемпион болууга шанс барбы? Комментарий жазыңыздар. Алдыда дагы кайсы команда менен тааныштыралы? Пикир калтырыңыздар.